Bir жума ичиндеги окуялар менен тааныштырып, жумалык аналитикалык программа сефриде саламатсыздарбы. Бул жумада Норуз майрамы туш келди. Анда өлкө боюнча жаз күнү катары кабыл алынган майрам белгиленди. Жылдагыдай эле Самалык район шаарлардын борборунда уюштурулду. Ал ортодо бул апта аягында 24 март туш болду. Тарыхый күн катары кызуу белгиленген дата учурда көпчүлүктүн эсинден чыга баштаган. Анткени катарынан бийлик кулатуулар боло берип эскиси бир аз күчүн жоготкон. 24 март эгемендүү Кыргызстандын тарыхында төңкөрүш катары жазылып, Акаевдик бийликтин кулашы катары да белгилүү. Бирок Акаевдин бийлигин кулаттык деп майрамдаганыбыз менен жалгыз эле Акаевдин үй бүлөсүн бийликтен кетирдик. Анын жанында жүргөн жан жөөкөрлөрү ушул таптада майлуу сүттүү кызматтарда бийлик менен жылуу мамиледе иштеп келет. Өлкөнү сызга олтургузду деп жалгыз Акаевди гана кууп чыгып калганын алып олтуруу да туура эмес. Анткени Кыргызстандын артка кетүүсүнө эки президенттин кандай тиешеси болсо, анын жанында жүргөндөрдүн да салымы жакшы эле болгон. Алгач апта ичиндеги орнуктуу окуялар туурасында кыскача таанышып алыңыздар. Дүйшөмбү 19 март. Алдамчылык кылууда абактагы жаранды пайдаланган делген тартип сакчыларын жазалоо керек. Бул кылмышка тиешеси бар жоктугун тыкыр иликтеп, аттатылган милиция кызматкерлерине баа берилүүсү шарт. Мындай билдирүү абакта олтурган адамдын билдирүүсүнөн кийин айтылууда. Орусиянын Разиян шаарында тийгүү сехинде кулчулукта жүргөн кыргызстандык 13 аял куткарылды. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов азаттыкка билдиргендей, алар өткөн жумада табылган. Алдын ала чыккан жыйынтыктар боюнча Орусиядагы 18 март өткөн президенттик шайлоодо Владимир Путин 76% ашык добуш менен алдыга чыкты. Дүйнөлүк аренада белгилүү саясатчы болгон Путиндин шайлоодо утканы күтүлүү нерсе болгон дешет серепчилер. Дыйкандарга быйылкы жылы 7 миллиард сомдук насыя таратылат. Айыл чарба министрлигинин айтымында бүгүнкү күндө дыйкандарга берилип баштаган. Дегени менен жер иштеткендер бул насыяларды алууга анчейин кызыктар эмес. Шейшембе 20 март. Баткен облусунда милициянын подполковниги өз унасы менен 20 килограммга жакын наша алып бараткан жеринен кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бишкек шаарынын Шабдан Батыр көчөсү эми 7 апрель көчөсү деп өзгөртүлүшү мүмкүн. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасы учурда атайын токтомдун чыгарылышын гана күтүп, көчө аттарын алмаштырууга даярдык көрө баштаган. Ош Бишкек жолунда дарак экен дыйкандар өз тал теректерин кайра кыя албай калууда. Базар Коргон районунун Бешикчон айыл өкмөтүнө караган трасса боюндагы кыйылган дарактар мыйзамсыз деп табылып, дыйкандарга айыппул салуу жагы кабарланган. Өлкөдө билим сапаты төмөн, окуу боюнча өнүккөн өлкөлөрдөн 18 жылга кечикти. Математика предмети боюнча 25 жылга билим сапаты артта калган. Мындай билдирүүнү Борбор Азиядагы Америка университетинин вице-президенти иликтөөлөргө таянып билдирди. Шаршемби 21 март. Өкмөттүн отчеттору менен реалдуу аткарылган жумуш дал келбей калууда. Өзгөн районда көчкүдөн улам көчүрүлгөн тургундардын көйгөйлөрү толук бойдон чечилген эмес. Бирок өкмөттүн жогорку кеңеш депутаттарына берген маалыматында маселе 100% чечилгени айтылган. Жалал-Абадта 7 балалуу болгон энеге бүгүнкү күндө Батыринин намы берилбей келет. Себеби бир баласы соттолгондугуна байланыштуу мамлекет тарабынан кошумча каражаттан куру калган. Анткени мыйзамда бир баласы соттолгон болсо ага Батыринин намы берилбейт. Москвада өзүн милиция кызматкери ИИМдин өкүлү катары тааныштырып, мигранттарга ар кандай жасалма документтерди даярдап берип жүргөн Дамир аттуу Кыргызстандын жараны кармалды. Норуз майрамы Бишкекте өзгөчө шаң-шөкөт менен өттү. Майрамдык иш-чара адаттагыдай борбордун ала той аянтында уюштурулуп, 1000ден ашуун чыгармачыл адамдар элдин маанайын көтөрдү. Бейшемби 22 март. Бир жыл мурда киши колду болуп өлтүрүлгөн подполковниктин өлүмүнө шектелгендерге сот өкүмү чыкты. Бирок Ош шаардык сотунун судьясы тарабынан кабыл алынган чечимге эки тарап тең нааразы. Соттолуучулар толугу менен акталууну күтүп жаткан. Орусияда изилдөө жүргөн 137 адам Кыргызстанда кармалды. Кыргыз жана орус милициясы Кыргызстан аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Балдарга жөлөк пул мыйзамы кайра мурдагы жем коорчулукка негизделген жолуна түшүүдө. Бул системаны баштан аяк реформалоо зарыл болчу. Бирок өкмөт өз чабалдыгын көрсөтүп, адилетсиз эрежени кайра калыбына келтирүүгө жан үйрөдү. Кыргыз темир жол ишканасынын түштүк бөлүмү үчүн 150 жүк ташуучу ачык вагондор сатылып алынды. Анын 90 вагону Жалал-Абад бекетине берилип ишке түшкөн. Калган вагондор болсо 1 апрелге чейин алынып келинмекчи. Жалал-Абадта 4 күн катарынан ат оюндарына басым жасалды. Эреңиште ат үстүндөгү балбанга жардам берип эки буту менен каршылашты жыгып салган Буддан интернетте кызуу талкууга таштады. Жума 23 март. Аскар Акаевдин бийлигинин кулатылганына туура 12 жыл толууда. Бул аралыкта бир топ саясий жана социалдык өзгөрүүлөр ишке ашырылганын айткан инкылап катышуучулары 2005 жылдагы революцияны эскеришет. Карапайым журттун жашоосу кескин начарлап кеткендиктен массалык нааразычылык акцияларына чыгууга мажбур болгонун айтышат.
24 март бүткүл дүйнөлүк кургак уучукка каршы күрөшүү күнү. Бул илдеттен сактанууга байланыштуу бир айлыкта жарыяланган. 23 март Жалал-Абадта атайын акция өткөрүлдү. Кыргызстанда 18 жашка чейинки кыздардын турмуш куруусуна тыюу салынган мыйзам аткарылбай жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Карамат Орозова билдирди. Бүгүнкү күндө жашы жетелек өспүрүм кыздардын эртең никеге туруусу курч көйгөйлөрдүн бирине айланууда. 1 апрелден тарта автоунааларды камсыздандыруу мыйзамы күчүнө кирет. Талапка моюн сунбаган айдоочулар 500 сомдон айып пул төлөп калышат. Камсыздандыруунун суммасы 2000 сомго бааланган. Тарыхта Жугазын ыңкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына быйыл 13 жыл толду. 2005 жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал-Абадта башталып, бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып, Орусиядан башпаанеге алган. Бийликке оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2010 жылдын 7 апрелинде ушул эле жол менен өлкөдөн чыгып кеткен. Март окуясын эскерүү иш-чаралары бүгүн Жалал-Абад шаарында белгиленди. 24 март 2012 жылга чейин жылнаамада кызыл менен жазылып эс алуу күн катары саналып келген. Кийин Жогорку Кеңештин токтому менен алым салынган. 2016 жыл президенттин жарлыгы менен эскерүү күнү деп бекитилген. Бирок бийлик кетирүүлөр менен элдин жашоосу толук жыргап кеткен жок. Революциянын максаты эскиден тажаган эл жаңыланууну күткөн учурда болот. Бирок бир эмес 2 рет төңкөрүш болсо да өлкө системасы толук түрдө жаңыланып кете албай турат. Жашоо шарт бир аз жакшырганы менен өлкөдөгү жумуссуздук сыяктуу чечилгис көйгөйлөрдөн алып чыгып кетүү жагы токтоп турат. Ал эми коррупция сыяктуу эски дарт такыр эле жоюлбай койду. Ага улай эле сот системасындагы адилетсиздик Акаевдин тушунда кандай багытта бара жаткан болсо, азырда айырмасы жок. Бул сыяктуу кемчилдиктерди санай берсең манжа жетпей калуусу мүмкүн. Ошол себептүү бийликтеги саналуу адамдарды айдап салуу менен эле революция болду деп майрамдап калуу да туура эместей. Бийлик башындагы 4 адам менен гана маселе чечилген жок да. Эки жолку бийлик кубадалоонун мүдөөсү толук аткарылбай турат. Мисалга 2005 жылдын 24 мартында бийлик кулады дегени менен андан Акаевдин үй бүлөсү гана өлкөдөн чыгып кетпесе, ал бийликтин жан жөөкөрлөрү кийинки башчылары менен да жакшы тил табышып кете алышкан. Ал эмес ушул тапта да майлуу сүттүү кызматтардан орун алып келе жаткандыгы белгилүү. Өлкөнү артка кетирди деп бир үй бүлөнү гана атаганы менен ошол кезде приватташтыруудан пайдаланып, Акаевдин жардамы менен завод фабрикаларды, бала бакчаларды талап тоногон инсандар ушул тапта өлкөдөгү таанымал бизнесмендерге айланган. Ал акчалуу инсандар парламентте жана чечүүчү кызматтарды ээлеп келишет. Мындан улам Акаев менен эле талап тоногуштарды кошо кууп салдык дегенге таптакыр болбойт. Андан кийин кеткен бийлик менен да алар кетип калышкан жок. Мындан улам революциянын пайдасы толук кандуу жемишин бере алган жок. Мындай ойлорду дал ушул бийлик алмашууларга активдүү катышкандар да кошулуп турат. 24 марттын тарых таржымалы кандай болгон? Катышуучулардын пикири менен төмөндөгү материал даярдалды. Мен ушеден эле чуркадым.
Аскар Акаевдин бийлигинин кулатылышы менен жыйынтыкталган массалык нааразычылык акциялары Жалал Абад шаарындагы Борбордук аянтта башталган эскерилет. Акаевдин сүрөтүнүн өрттөнүшү да дал ушул жерде орун алган. Март окуясынын активдүү катышуучулары акциялар 2002 жылдан тарта күчөп отуруп, акыры ыңкылапка алып келгенин айтышат. Эмнеге жерибиз сатылат? Ошол 2002 жылы марттын 17-синде Кербенге бараткан Босбекте эл атылып, эмне үчүн элди атасын, неге жерди сатасын деп ультиматум койгондо, алардан бийликтен эч кандай реакция болбогондугуна байланыштуу. Ошол маалдагы ошол Акаевдин бийлиги жан жөөкөрлөрү анын ушул мамлекет тынч, эл тынч, жөн гана 5-6 акмак алкаштар чыгып алып туруп, элдин нааразычылыгы болуп атат. Эч кандай кооптонуу жок деп билдирүүлөр тараткандыктан, ошол маалдагы ЖМК өкүлдөрү же болбосо басма сөз өкүлдөрү, телерадио берүүлөр мамлекеттик бийликтин сөзүн гана сүйлөп, элдин нааразычылыгын жеткирбегендигинин негизинде ушул март окуясы келип чыкканда, чынын айтыш керек, буга эми азыркы маалда буга өзү келип Кудай кааласа тарых өз баасын берет. Мен деле мисалы үчүн буну бир революция же болбосо бир кандайдыр бир деңгээлде чоң өзгөрүү деп ойлобойм. Себеби ошол маалда элдин кылган мээнетин, элдин ойлогон оюн биз акырына чыгара албай калдык деп ойлойм да мен. Жерлерде чогулган эл Бишкек шаарын көздөй жөнөшкөн. Борбордук аянтка чогулгандар, Аскар Акаев жана анын үй бүлөлүк башкаруусуна кызмат кылгандар Ак үйдү тезинен бошотуп коюшун талап кылышкан. Бирок бул күндүн расмий белгиленбей калышы туура эмес деп эсептешет. Кандайдыр бир деңгээлде ушу 24-мартыдагы ошо эскерүү күнү кылып бир мамлекеттик иш-чараларды өткөрүш керек болчу. Ар бир келген бийлик өзүнүн келген күнүнө эле майрам катары белгилей берген болсо, бул эч кандай бир жакшылыкка алып келбейт. Себеби биз бир тышкы бир душмандарды жеңип же бир ошолорго каршы чыгып бир аттанып бир жоону жеңгенибиз жок. Биз өзүбүздүн ички душманды, ошол ички ушу бийлик үстүндө отургандарды жакшылыкка чыгаруу ушундай жеңиш болду. Мен буну революция бир жеңиш күнү деп деле белгилей албайт элем. Буну эскерүү кылыш керек. Буну ар бир жөнөкөй адамдан баштап турушу президентке чейин ушул адамдардын жүрөгүндө болуш керек. Эл эмне себептен кап болуп, эмне себептен көтөрүлүп атканы. 24 мартта революция болгон, Акаевдин бийлигин кулатылган. Мен билбейт экем. 24 мартта Акаевдин бийлиги кулатылган, революция болгон. Жок, билбейт экем. Март ыңкылабынын келип чыгышына баарынан мурда өлкөнүн экономикалык абалы кескин начарлап, карапайым калктын жашоо шарты оорлошуп кеткени негизги себеп болгону айтылат. Ал оор күндөргө Акаевдин кыландык башкаруусу түздөн-түз күнөөлөнүп келет. Акаевдин мезгилинде мамлекеттик ишканалардын бардыгы приватташтырганга өтүп кетти. Коро койлор жок болуп кетти. Үй жылкылардын бардыгы жок болуп, мамлекеттен жеке менчикке өтүп кетти да, элде аябай жашоо кыйындай баштады. Ошол учурда айлык акыны жылдап, айлап, акчалай түрүндө эмес, натуральный товар түрүндө каякта өтпөгөн бир болбогур товарларга дагы айлыкка иштеп келгенбиз. Ошол учурда дагы элдин жашоосу аябай оор эле, башыман өткөн. Айлыкты жылдап, айлап алат элек. Бирок болбогон айлык ал 1 айлык продуктага жетпеген учурлар болгон. Эмнелер болгон? Уун берген, жада калса тамеки берген, тартпаган, тамек тартпаган эжеке агайларга да кошо тамеки бергени эсимде. Ошолорду. Анан токойчулук баягы тоодо иштегенде жаңа каякта өтүп кетпеген, өтпөй калган товарларды бизге айлык катары берген эсимде. Деген менен Акаевдин куулушу менен бийликке келген Курманбек Бакиев да өз ишин алгаш жакшы баштап, бирок кыргызстандыктар күткөн жыйынтыкты бере албаган айтылат. Мунун арты кайра эле төңкөрүш кылуу менен аяктаганы белгилүү. Бирок бул акциялар өз максатына толук кандуу жетпей калганы белгиленет. Ушундай революция болду. Эми жакшы жашоо башталат дегенде азыздан барып туруп, кайра эле жашоо башкага өзгөрүп кетип, бийликке болуп кетип атты да. Мындайча айтканда, революция кылгандар калып калат дагы, баягы бийликтегилер кайта эле келип алат да, мындайча айтканда. Ошол эле Акаевдин адамдары Бакиевке өттү, Бакиевдин адамдары буга өттү, ушинтип эле кетип атат. Бизге мындайча айтканда революция өз максатына жете албай атат. Революцияны өз максатына жеткириш үчүн бул бийликтегилер эл менен болуш керек да. Ошо бийликтегилер бийликке жеткенен эл менен болбой калып эле
революция өз максатына жетпей калып атат. Ал эми Аскар Акаевдин кайра Кыргызстанга келиши боюнча болсо, коомчулукта эки ача пикирлер айтылууда. Бир топ эл анын кайтып келишин туура көрсө, башка бири ага караманча каршы болушууда. Бир эле Аскар Акаевке эмес, Бакиевке деле буга уруксат бериш эмес, буларды келишине шарт түзүп беришибиз керекпиз. Булар өздөрүнүн мына ал жакта туруп бардык айтып атат, биз тазабыз, биз акпыз деп. Ошонткенден кийин булардын келишине шарт түзүп берип, мамлекеттик бийлик, ошол күч органдары кандайдыр деңгээлде алар менен сүйлөшүп, аларды алып келип, бул жерде ошолордун чындыгына жетишибиз керек да. Болбосо тарых дегенде ар ким өзүнө карап буруп кете берет экен. Тарых деген ошолор менен бирге келип, алар керек болсо ошол кылган нерселери үчүн бул жерде жооп бериш керек, болбосо акталыш керек. Акаевдин Кыргызстанга кайтып келишине мен каршымын. Чынын айтканда, бул киши башынан эле эгерде политикага аралашпай эле койсо жакшы болмок экен. Бул киши көбүрөөк политик эмес, илимдин адам экен өзү. Менин оюмча бул көбүрөөк үй бүлөлүк башкарууга кирип кетти. Мен ошонусун кемчилик деп билемин. Ошол үй бүлөсүн политикага аралашпай алысыраак болгондо, үй бүлөнү бөлөк, политиканы бөлөк алып кетсе, үй бүлө мүчөлөрүн аралаштырбаса политикага, андан балким жакшы эл башкаруучу чыкмак. Эки революцияны баштан өткөргөн өлкө ушул тапта да жыргап кеткен жок. Жашоо шарттары жакшырганы менен коррупция жана соттогу адилетсиздик сыяктуу система жоюлбады. Элдин ушул тапта бул тармактардан кыйналган абалы жогору бойдон калууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал, жумалык үчүн. Өлкөдө батыр энелер бааланбай калууда. Бул бир топ нааразы пикирлерди пайда кылып келет. Батыр эне наамы менен батыр эне орденинин статусу жөнүндө мыйзамга ылайык 7 же андан көп балдары бар жана аларды бапесте багып тарбиялаган энелер сыйланышат. Ал эми балдарынын бири оор кылмыштар менен соттолгон учурда наам берилбейт. Ошондой эле батыр эне ордени менен сыйлоодо жаш курагы каралбайт. Батыр эненин балдарынын бири эле кылмыш жоопкерчилигине тартылган болсо, анда бул наам ал апага берилбейт. Сен балаңа жакшы тарбия бере алган эмессиң деген негизи менен бул укуктан ажырап калууда. Бирок өлкөнүн баш мыйзамына ылайык ар бир ата ул кылган кылмышы үчүн жазасын керт башы менен тартат. Апасы же атасы баласы үчүн жаза мөөнөтүн өтөп берүүнү өтүнсө да, ал кабыл алынбайт. Ошол себептүү батыр эне мыйзамын кайра карап чыгуу зарылдыгы бар болууда. Анткени баласынын кылган жалгыз каталыгы үчүн гана батыр эне наамы берилбей калуусу карама каршы жагдайды жаратып жүрөт. Жалал Абад шаарында жашаган бир үй бүлө дал ушул мыйзамдын курмандыгы болуп, батыр эне бактысынан куру калууда. Ушул тапта кайрылбаган эшиги калбаган эне бул наамдан үмүтүн да үзө баштаган. Ал эми адистер бул багытта жакшы юристтин жардамы аркылуу наамды кайтарып алса болорун эскертишүүдө. Батыр эне ордени Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгы 1996 жылы 16 апрелде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары мыйзамынын негизинде түзүлгөн. Батыр эне наамы үчүн көп балалуу энелерге 1000 сомдун айланасында сыйакы каралган. 7 балалууга мамлекет тарабынан батыр эне наамы берилиши керек. Бирок Жалал Абад шаарынын 52 жаштагы тургуну Жылдызхан Белекова 7 балалуу экендигине карабай бул наамдан куру калган. Берилбей келгендигин себеби бир баласы соттолгонуна байланыштуу экендиги менен түшүндүрөт. Мен ошо Марткален агадагы мэрияга барып документ кылып, ошо тапшырсаңыз болот дегенден документими жөнөттүм. Жөнөгөндөн кайра кайтып келди. Не дегенде ошо балаңыз соттолгон экен, сиз мындай жакшы тарбия бере албапсыз, ошончо сизге берилбейт батыр эне деп, ошондой деп отказ беришти. Бүгүнкү күндө мыйзамда батыр эне наамы 7 балалууга берилет. Ал эми балдарынын бирөөсү соттолгон болсо же каза тапса, мындай эненин эмгеги бааланбайт. Ал эми соттолгон баланын энеси батыр эне наамы соттолгон убактысы бүткөндөн соң алууга мүмкүн экендигин билдиришет. Ал убакыт бүткөндөн кийин ал сөзсүз сотко кайрылып, жанагы маалымат борборунан өзүнүн соттолгондугу тууралуу маалымат алыш керек да. Ошондо гана багы соттолгон деген маалымат чыкпай калат. Кээ биркилери болду, мен балам соттолуп келген, бүткөн, срогун өтөгөн деген менен ал маалыматты жактан борбордон алмайынча, маалымат борборунан ал ошол тура берет да. Анан кайра маалымат сураганда эле кайра ошол чыгып калышы мүмкүн. Вот ошондой эме болот. Эгер маалымат 2 жылга соттолгон болсо, 2 жылдан кийин ошол маалыматты алып туруп кайрылса, бул боло берет. Мыйзамда батыр эне наамын алыш үчүн бир да баласы соттолбошу керек. Ошол учурда гана батыр эне төш белгиси тагылат. Бирок бул мыйзамга көпчүлүгү каршы чыгып келишкен. Анткени ар бир адам кылган иши үчүн өзү гана жоопкер болууга тийиш. Баласы үчүн апасы жоопкер болуп, бул бир топ каршы жагдайды жаратарын юристтер эскертишет. Мыйзамга каршы келген аракет да. Себеби дегенде мыйзамда, баш мыйзамда дагы
атасы баласына, баласы апасына, апасы баласына жооп бербейт да. Кылмыш кылган адам жеке жоопкерчилик тартыш керек. Бул жерде эненин эч кандай күнөөсү жок. Ал ошондуктан бул бүгүн эле келип чыккан көйгөй эмес. Бул бир нече жолу жогорку кеңеште дагы каралып, жогорку кеңештен өтпөй калган. Мен ойлойм бул тез күндүн ичинде чечилиш керек. Себеби дегенде бул жерде мындай энелердин укугу бузулуп жаткандыгы ачык болуп турат. Жыл өткөн сайын батыр энелердин саны кескин кыскарууда. Азыркы учурда Жалал Абад шаарында 217 батыр эне бар. Ал эми 2016-жылы 37 эне батыр эне намын алууга документ тапшырса, 2017-жылы 13 гана тапшырылган. Кайтып келген документтерибиз туура эмес болуп калгандар менен. Анан деле муну салыштыра келсек, мурда 80ден 100төн тапшырып жүргөн болсок, азыркы күндө уже саны азайып да баратат да. Анан бул деген ошол, по-моему, бүгүнкү күндө үй бүлө пландоо болуп калганданбы, баланын саны да азайып, ал мурда 6 бала, 10 бала төрөгөндөр өтө көбүнчө эле 80 жаштагы, 70 жаштагы аялдар кайрылып калат да. Ал эми жаштар ушу 7 баласы бар, 8 баласы бар кайрылат. Мына уже барган сайын алардын дагы саны азайып кетет. Батыр эне орденин алууга тапшыруу үчүн документтер. Биринчиден ар бир баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ата эненин паспорту жана нике күбөлүгү керектелет. Ал эми аты жөнүн жазарда бир тамгадан ката кетсе кабыл алынбай кайтарылып берилет. Ар бир баланын багы сөзсүз түрдө документтери туура жазылыш керек. Себеби балдардын аттары, ошол эле апасынын эгер жолдошунун фамилиясын алган болсо, то ошол ЗАГСтагы фамилия сөзсүз багы балдардын көлүктөрүндө сөзсүз болуш керек да. Анан эки түрдүү фамилия болуп калганда дагы бул жерде документ өтпөй калышы мүмкүн. Ошондо дагы багы тамгалары башкача жазылып калгандары бар. Мисалы бир жерде Сабирахун болсо, бир жерде Сабирохун болуп, же болбосо Салияхан, Салияхон болуп ушундай тамгалардан бир эле тамгадан эгер өзгөчөлүк болуп ката кете турган болсо, бүгүнкү күндө документ өтпөй калышы мүмкүн да. Жыл сайын көп балалуулардын саны кыскарганы менен батыр энеге берилүүчү сыйлыкты алууда татаалдашкан. Энелердин эмгеги бааланыш үчүн бул мыйзамды жогорку кеңештин депутаттары кайрадан карап чыгуу зарыл экендигин билдиришет. Балдарды чоңойттук, тарбияладык, өстүрдүк, бактык, чоңойттук. Анан кийин биз милдеттен кутулдук да. Нар жагына ал өзү адам катары калыптанып кетиш керек да. Качанга чейин биз аркасынан ээрчип жүрөбүз. Анан ошол бир баласы бир кырсыкка учурагандыр. Мисалы автокырсыкка учураса азыр мына жаңы мыйзам чыкты го, камайт деп атпайбы. Демек анда батыр энелердин бардыгы куруп калбаш керек. Бул мыйзамды жогорку кеңештин депутаттары тезинен карап чыгып оңдош керек. Орден жыл сайын энелер күнүндө 7 баладан көп төрөгөн энелерге тапшырылат. Аларга медициналык жактан жеңилдиктер жана ай сайын 1000 сомдон пенсия каралган. 2017-жылы өлкө боюнча 7 жана андан ашык балалуу аялга 1618 энеге батыр эне ордени тапшырылган. Айбек Исабеков, Руслан Абдумталип уулу, 7 канал, жумалык үчүн. Эми коммерциялык багыттагы бардык автоунаалар камсыздандырылуусу керек болот. Бул милдеттүү түрдө делип, эгер баш ийбеген айдоочулар кошумча айып акчага жыгылышы мүмкүн. Ушул тапта жүк ташыган унаалар жана бензин ташыган компаниялар бул милдеттерди аткарууда. Эми коомдук транспорт катары каралган автобус жана маршруткаларда көзөмөлгө алынууда. Ал эле эмес такси кызматын аркалагандарда камсыздандырылуудан жылына бир жолу сөзсүз өткөрүлүүсү керек болот. Бул боюнча өкмөттүн 2017-жылдагы 25-декабрында атайым токтом менен бекитилген. Ал эми өз кызыкчылыгы үчүн гана айдаган унаа ээлери азырынча ыктыярдуу түрдө гана камсыздандырылса боло берет. Эгер унаа ээлери кырсыктап калса, анда чыгымдарын төлөөгө бул компания жардам берет. Бирок кантип, кайсыл учурда жардам берери тууралуу так маалыматты камсыздандыруу компаниясы жетишерлик деңгээлде жүргүзбөй келет. Ушул тапта автоунаа камсыздандырууну мында кой, турак жайларды камсыздандырган иш-чараларда солгун жүрүп жаткандыгы белгилүү. Жашоочулардын көпчүлүгү өкмөттүн бул кадамына көп деле канааттанбай келет. Ага дал ошол маалыматтардын жетишсиз жүргөндүгүндө болууда. Качан гана адам өлсө акча алабызбы деген түшүнүк учурда кенен жайылып кеткен. Мындан сырткары камсыздандыруу компаниясына болгон ишенимдер аз. Эл далда акчасын алып коет деген коркунуч жашап калган. Ал ортодо унаалардын документтерин иретке салуу иштери да колго алынууда. Ушул тапта ар кимге катталып, чыныгы кожоюну жок жүргөн машиналардан баш айланат. Учурдагы алып сатуу жагдайына жараша эч ким биринчи ээсин издеп олтурбай эле унаанын техникалык паспортун алып эле келишимин бүтүрүп салышат. Бул аягында унааны өз атына каттатууга бир топ тоскоолдуктарды жаратып коюуда. Эми ишеним кат менен жүргөн жарандар үчүн атайын мамлекеттик каттоо кызматы жеңилдик жаратууда. 3 ай аралыгында бул кызматтан пайдаланса, унаа ээсине мүлк катары өз машинасы арзан катталып калса болот. Камсыздандыруу компаниясынын иштери тууралуу маалыматты кабарчыбыз сурамжылап көрдү. Элдин капчыгына зыян алып келет деп сыпатталган дагы бир мыйзам күчүнө кирет. 1 апрелден тарта иштеп баштаган мыйзам долбооруна карапайым эл каршылыктарын билдирип,
сунуш берүүгө мажбур болушууда. Анда унааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу каралган. Өлкөдө миллиондон ашык унаа болгону менен аны иштебегендердин эске албаганда 700 миңдей унаа камсыздандыруудан өтөт деп ишенип турушат. Дегени менен мыйзамда тараптуу пикирлердин жаралуусун шарттап каршылашуу токтой элек. Авария боло турган болчусу, ошонун ичинде 2000 сом боло турган болсо, мен 30 машинам болчусу 60 миң сом төлөп атат. Ошол эле акчаны төлөп коюп атат. Бул Кудай сактасын, онон көрү страхование эмне кереги бар? Ошонон көрү биз общий эле орто фонд акча мен болуп таштап койгон болсок 60 миңди биз жөн эле жардам берип коебуз да. Ошого окшогон нерсе болуп калыптыр да. Бул мамлекетке төлөйбүз деген максатыбыз бар эле. Биз ошондо айткан элек, мамлекеттик страхование болсун деп айттык эле, максат койдук эле. Айттык эле, чогулушта протоколго киргизгиле деп айткам. Бирок частныйдын бүгүн чыгарып келген айтып аткан нерселери белесиз биз эч нерсе төлөп бербейбиз деген үчүн мен макул эмесмин. Муну мен Бороновго дагы ушу жеткизип койсун деп азыр протоколго дагы киргиздим, мына телевидение аркылуу дагы айтам. Бул мыйзамсыз. Буга чейин өкмөт турак жайларды жана автоунааларды камсыздандырууга милдеттендирген, бирок анда коомчулук башынан эле макул болбой каршы пикирлерин билдирип келишет. Өкмөт мындай кадам менен кырсыктардын алдын алгысы келсе, экинчи жагынан жабыркаган элге жардам берүүнүн бир жолу деп жүйөлөшөт. Унааларды камсыздандыруу мыйзамы 2008-жылы сунушталып, бирок анын аткарылышы кечеңдеп келген. Анткени бул багытта каршы пикирлер курч болгон. Ушул мыйзамдын аткарылышы өтө көйгөйлүү маселеге айланды да, ошон үчүн ошол нерсе аткарылышка туура келип атат да. Эми бул маселеси негизи туура, көпчүлүгү айдоочуларыбыз кичине каршы болушу мүмкүн. Бирок келечекте алар бардыгы түшүнсө керек, бул негизинен ошол айдоочулардын ошол кырсыкка учураганда жүргүнчүлөргө төлөп бере турган акча каражаттарынын маселесин чечиле турган иш чара болуп эсептелет. Камсыздандыруу компаниялары менен келишим түзүүдө унаа үчүн 2000 сомго чегирилген. Ал эми жеке камсыздандыруу компаниялары Ош облусу боюнча 20га чукул болсо мамлекеттик бир гана ишкана иш алып барат. Мында улам жеке компаниялардын басымдуу кылып, элдин ишенимин артка калтырууда. Кыргызстан боюнча 24 частный страхование бар экен. Бир гана государственный эме бар экен, страхование бар экен. А бул частный страхованиянын бардыгы депутаттардыкы. Бардыгы депутаттардыкы. Бири дагы эме жок экен. Себеби депутаттар крышевать этет экен ошо страхованияга. Ошолордун кээ мыйзамдуураак. Мен бул жөнүндө бир канча жолу ушу чогулуштарда айтып, протоколго киргизип койгула, айтыкыла деп атып жаздырган нерсени бирин дагы биз жакты, бирөө дагы колдогон жок. Оор жүк ташыган унааларга пайызына карап компания чыгымдарын төлөп берүү жоопкерчилигин алса, эл ташыган кичи автобустар үчүн адам санына каралат. Эгерде кырсыктаган жаран каза болуп калса, анын өлүмү 300 миң сомго бааланган. Ал эми жараат алгандар болсо аны тиешелүү кызматтар карап чыкмакчы. Полис 1 жылга берилет. Если кокус ошол полис алгандан кийин кырсык боло турган болсо, мына маршруткалардын ичиндеги жабыркаган жарандарыбызга ошол акчалар төлөнүп берилет. Мына мисалы үчүн кырсыктап өлүп кала турган болсо 300 миң сом, андан кийин жанагы багажы болсо, жанагы болсо 10 миң сом болду. Общий счет ошол 310 миң сом акча төлөнүп берилет. Мыйзамдын күчүнө киришине саналуу күн калгандыктан адистер түшүндүрүүгө билектирөө киришти. Алар канчалык аракет кылышпасын макул болбогон айдоочулар өз принциптеринен кайта элек. Бирок аткарылышына аз калган мыйзам долбоор күчкө салынып эле иштөөдөй түрү бар. Анткени бул багытта баш ийбегендерге чара жазасы каралган. Милдеттүү камсыздандыруу полиси жок. Ошол транспорттун каражатын башкаруу канунчу болсо, ошол административдик кодекс негизинде айыптар салынат. Гай аркылуу силерди эме кылабыз деген бул туура эмес да. Мыйзамсыз. Кайсы мыйзамда жазылган, эгерде сен албасаң, шуну сен төлөйсүң деген жер туура эмес да. Унааны камсыздандыруунун жылдык баасы 3 миң сомдон башталары айтылса, үйлөргө 600, ал эми шаар жергесине 1200 сомдон чегерилген. Бул бизге оор. Эгер 1000 сомдук болсо, дагы ошондо шофердин кызыкчылыгын коргой турган болсо, өкмөттүк камсыздандыруу менен биз иштешке даярбыз. Керек ал. Себеби бирдеке болуп калсаң, алар жардам берсе, мен ошону жылына төлөп турсам, бул өтө сонун иш. Бирок бул жерде эч кандай шофердин кызыкчылыгы болгон эмес, акысы чоң, ошон үчүн шоферлор бардыгы каршы болуп атат. Бул туура эмес закон чыгып калган.
өзү негизи закон туура эмес чыгып калган. Булар гаилер эртең иштарап салабыз деп атат. Булар эртең иштарап сала баштайт. Орто жолдо шоферлор дагы кыйналат. Себеби биз 10 сомдон ташыйбыз. Балдарды 1 сомдон ташыйбыз. Сарыарка болсо 43-44 болуп кетти. Унааларды камсыздандыруу мыйзамы Орусияда 10, Казакстанда 8 жылдан бери иштеп келет. Адистердин айтымында бул мыйзам бир гана Кыргызстанда гана иштетилген эмес. Андыктан бул багытта эми гана иш алып баруу алдында турат. Бирок айдоочулар дали болсо азыркы учурда каршылыктарын билдирип сунуш берүүгө мажбур болушту. Ал сунуштар эске алынабы же болбосо элге оорчулук жаратат деген мыйзам иштеп баштайбы, мезгил таразалайт. Гүлшейир Талантбек кызы, Актилек Акылбек уулу, 7 Ош шаары, жумалык үчүн. Сиздер бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтарды топтомун 7 каналдан күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамис Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.